азыркы күндө мына ушул кыздар менен биргеликте мен ушул жерде иштеп жаткан учурум чынында мага аябай жагып атат бул жерде иштеген. Анткени мына ушул таттуулардын арасында, кургак жемиштердин арасында иштеген аябай сонун экен, кызыктуу экен дегендей. Анан акырын көрсөтпөй бирден жеп коюп атам. Мына ушул кутучанын ичине 4 түрдүү таттуулардан жана кургак жемиштерди чогултуп салып, көп акча кетирбей эле бир кутучадан алууга болот. Бул идеяны Медер мырза конокко барарда эле эмне алып алсам ыңгайлуу деп ойлонуп жүрүп, баарын бириктирген бир нерсени жасоо идеясы келген. Бул идея негизинен мен көп жыл Турцияда, Россияда, чет жерде жүрүп келдим негизи. Кыргызстанда келгенден кийин бул жакта тааныштар, туугандар конокко чакырып башташты. Анан бизде кыргызчылык эмеспи, менталитет ушундай бир жерге кур кол барбайбыз. Сөзсүз бир нерсе көтөрүп кириш керек. Ал жерде жанагы жаш балдар бар, үмүт кылат дегендей, тем более уят да жөнүндө кирип барсаң. Анан көп учурда ошол конокко кирип бараткан учурда дүкөндөрдөн издеп таппай каласың да, керектүү нерсени ала турган нерсени. Анан жайында болсо оңоюраак. Эмне дегенде дарбыз алып аласың, кон алып аласың. Көпчүлүк учурда татыктуу бир нерсе алууга мүмкүнчүлүк болбой калат да. Кээде чөнтөктө азыраак акча болуп калат, кээде ошол барган дүкөнүңдө ала турган нерсе жок болуп калат. Анан ошондо ушундай бир идея келди. Конокко бара турган учурда ушуну ала турган нерселерди жеңилдетип бир идеалдуу, универсалдуу бир нерсе ойлоп чыгып койсо жакшы болмок экен деп. Ичине салынуучу таттуулар бир гана Кыргызстандан өндүрүлгөн азыктар эмес, чет жерден да келерин айтат. Эң башкысы белекке алып баруу үчүн өтө ыңгайлуу. Ушул эле нерселерди Ош базарга же болбосо дүкөндөргө барып ала турган болсо, граммдап ушул эле салмакта ала турган болсо, ошол эле баа чыгат. Анткени биз бул нерселерди оптом баада, дүң баада сатып алабыз. Биздин конфеттер, мопосулар Украинадан келет. Кээ бир мисалы үчүн печенье тиги биздин жергиликтүү ата фермасынан чыгат. Калган куру жемиштер болсо да биздин өзүбүздөн Кыргызстандан чыккан куру жемиштер. Биз буларды Өзбекстандан келгендер бар. Анан биз буларды дүң баада сатып алабыз. Анан кийин салып, кутуга салып, коос кутуга салып, упаковкага алып дүкөндөргө жеткирип берген баасы деле ошол баа чыгат негизинен. Атайын курам түзүп, аз киши болсо да жумуш орун камсыз кылып, жаңыдан эле иштеш баштаганына карабай, кардарлары арбын. Бир жумуш баштоо үчүн сөзсүз түрдө эле көп суммадагы акча керек деп олтурбай, аз акча менен да идея жана аракет болсо жакшы жумуштарды жасоого болорун тастыктаптыр. Бул жерде иштеген кыздар кадимкидей эртең менен жумушка келип, кечинде кетишет. Кыбыраган кырашат демечи, аз адам болсо да көп жумуш бүтүргөн мына ушул команда. Ачылгандан баштап иштеп атабыз. Бул жерде жумушуңар сонунда, мисалы, конфеттердин, печеньялардын арасында жүрөсүңөр, акырын көрсөтпөй жеп койгон ушулар болобу? Көп эле болот дейм. Ушпайбы анан? Көргөзбөйбүз да. Жумушуңуздун сизге эмнеси жагат? Жакшы, порядочный. Билбесем, жагат мага, жеңил жумуш. Бир күндө канча убактыңарды коротосуңар бул жерге? Как положено, рабочий день 9-дан 6-га чейин иштейбиз. Ошо. Башка жумуштардан айырмачылыгы, өзгөчөлүгү эмнеси менен көбүрөөк жагат? Аз эле киши иштегендигибиз жагат. Бири-бирибизге жардам берип дегендей. Ошо. Сиздин кесибиңиз кайсы? Мен өзүм портноймун, кесибим боюнча. Жумушка эмне болуп келип калдыңыз? Бул жумушту мен ролик көргөм, рекламанычы. Ошондо аябай жаккан, ошол тууралуу келгем бул жакка. Мисалы, сиздердин туугандар арасында деле даяр дасторконду жасайт экенсиңер, бизге деле алып келсең болот дегендер көп болот абы? Ооба, апаргам. Бирок досторум азыр көбүнчөсү мени эме деп айтышат, даяр дасторкон депчи. Анткени көп эмет калышты да, көрүшөт да. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң Манай программасы үчүн.